Кыргызстандык Викрам Мырзахунов бошотулду. Кыргызстандык музыкант Викрам Мырзахунов эркиндикке чыкты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Ал бүгүн 10 январда Кыргызстанга алып келинет. Буга чейин казакстандык басылмалар митингге катышуу үчүн Кыргызстандан учуп барганын билдирген жарандардын видеосун тараткан. Бул үчүн белгисиз адамдар ага 90 000 теңге убада кылышкан. Кийинчерээк кармалган адам белгилүү музыкант Викрам Мырзахунов экени белгилүү болгон. Көп өтпөй Кыргызстандын ички иштер министрлиги аталган жаран музыкант Викрам Мырзахунов экенин аныктап, анын Алматыга концерт өткөргөнү барганын маалымдады. Ошол эле учурда кыргызстандыктар музыкантты террорчу катары көрсөткөнүнө нааразы болуп, аны бошотуу талабы менен Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдында митингге чыккан. Алар менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жолугуп, коңшу өлкөгө нота жиберилерин айткан. Кийинчерээк Тышкы иштер министрлиги Мырзахуновду бошотуу талабы менен Казакстанга нота тапшырган. Бүгүн Казакстанда улуттук аза күтүү күнү. Буга чейин коңшу өлкөнүн президенти Касым-Жомарт Токаев 10 январды жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялаган. Ага ылайык өлкөнүн желектери төмөн түшүрүлүп, ЖМКлардан көңүл ачуучу программалар токтотулат. Казакстандагы башаламандык учурунда 164 адам каза болду. Анын ичинен 2 жаш бала, 18 күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери. 6 январга караган түнү президент Касым-Жомарт Токаев Алматыда башаламандык уюштургандарды сырттан даярдалган террорлук банда деп атап, кырдаалды турукташтыруу үчүн жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунан жардам сурады. Учурда Казакстандын армиясы антитеррористтик операцияларды жүргүзүүдө. Анын алкагында 6000 чукул адам кармалды. Садыр Жапаров кыска мөөнөттүү эмгек өргүүгө чыкты. Өлкө президенти Садыр Жапаров 10 январдан тартып кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыкты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчысы өлкөдөгү жана чөлкөмдөгү кырдаал тууралуу толук маалымат алып турат. Министрлер кабинетинин жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилиги менен байланышта болот деп айтылат маалыматта. Өзбекстанда омикрон жуктурган алгачкы учур катталды. Өзбекстанда омикрон аталышын алган жаңы коронавирус инфекциясынын алгачкы учуру аныкталды. Бул тууралуу Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Коронавирустун жаңы омикрон штаммы 7 январда Өзбекстанда чет өлкөдөн келген чет элдик жарандан аныкталган. Мурдараак маалымдалгандай, республиканын аймагында омикрон штаммынын аныкталгандыгына байланыштуу сактык чаралары жана чектөөлөр күчөтүлөт.